Статистика боюнча дүйнө жүзүндө бир күндө жол кырсыктарынын кесепетинен 3,5 миң адамдын өмүрү кыйылат. Ал эми бир жылда 1,3 миллион адам жол кырсыктарынан көз жумат. Андыктан унаа башкарууда жоопкерчиликти биринчи орунга чыгаруу керек. Унаа дүйнөсү сизге кызыкпы? Биз баштадык анда. Кышка саналуу гана күндөр калды. Андыктан готовь сани летом демекчи, кар түшүп, аба райынын температурасы такыр төмөндөп, машинабыз жүрбөй калгандай эмес. Азыр эле темир жоргобузду суука даярдайлы. Эң биринчи унаа жуучу жайга келдик. Иман бир жылдан бери унаа жуучу жайды иштетет. Жөн эле унаанын сыртын жууп тим болбостон, бир жылда бир жолу астыңкы бөлүгүн дагы жууп коюуну сунуштайт. Ар бир машинени бир жылда жок дегенде бир ушул астында жудуртуш керек. Баткак топурактын баары асты кирдеп, анан чирийт да машинелер. Өзүңүздөр көргөндөй эле моолардын баарын антикоррозия кылыш керек моолардычы. Астыңкы бөлүгүн кадимки эле суу менен жууп, анан атайын химиянын жардамы менен кетпей турган тетиктеринен чыккан майларды да кетирсе болот. Моторда антиби май агылат, маяктагы бүт май болуп, адып иштеген машинелерге иштегенде тоскоолдук кылат да, анан жууп бергенде бүт таптаза, бүт көрдүк. Машинени оңдогонуна да жакшы да. Жуулуп чыккандан кийин эми унаам оталбай калат деп кам санап жатсаңыз, Канча жылдан бери жуулатабыз, астын жуугандан кийин жүрбөй калды деген бир жерде бирден болду деген ситуация боло элек, эч кандай боло элек. Андыктан урматтуу айдоочу, унааңыздын биринчи тазалыгына кам көрүүдөн баштаңыз. Ой, улуттук канал келдиңерби? Мына мен Фордтун моторун жасап атам. Канча күндөн бери? Көчөгүнө чечип баштагам. Мына бүгүн разбор кылып атам. Биякта эмне болгонун көрүп атабыз. Муну эми расточка кылыш керек экен. Бул убагында майың мотор болуптур. Мотор деп калдык. Эми биз Бишкек шаарындагы эң кыйын кыймылдаткыч жасаган Арслан мырзага келдик. Бул мотор жасаган адисти тааныдыңарбы? Кичине кезинен эле унаага сүйүүсү күчтүү болуп, Арслан мырза окуп жаткан окуусун таштап, унаа оңдой баштаган. Машинанын кыймылдаткычында көйгөй бар экенин үнүнөн эле тааныйм дейт. Компрессиясын өлчөп көрөбүз, үнүнөн угуп көрөбүз. Ар кандай добуш берип атабы, лишний үндөр чыгып атабы. Каарманыбыз бир айда 5тен ашык мотор оңдойт. Ошондо 20 жылда 2000ден ашык моторду оңдоп, кардарларын кубанткан. Көп эле процент эски машиналар болгон үчүн алар уже эскилиги жетип атат. Мисалы, Японияда свежий деп алган менен алар уже списоктон чыккан машиналар да, пробеги бүткөн. Аны биз биякта айдап атабыз дагы. Бизге окшогон мастерлер жасаган үчүн алар дагы экинчи жашоодо жашап атат десек болот. Эң бышык мотор бул Япониядан чыккан унааларда коюлганын айтат. Өзүнүн ресурсу негизи япошкалардыкы, Япониядан келген машина. Миллионник деп коет. Эми ошол убагында баарын алмаштырып, техобслуживание кылып турса, ошондой жүрүшү мүмкүн. Керманскийдики мотор жактан айтсак, 2010дон кийинкилер ошо септер начар. Слабый деп айтышат, Өзү негизи дизель моторлору көп деле слабый эмес. Муну баягыдай техобслуживание кылышпайт көп убагында. Ошон үчүн эле булар өлүшү мүмкүн, бирок мындай күчтүү эле мотор дизель. Дизелдики көбүнчө запчасттары кымбат болот.
бензиндикине караганда. Унаанын жүрөгү кыймылдаткычтын жашоосу узун болуш үчүн Машинаңыздын жүрөгү, мотору жакшы иштеш үчүн майын убагында отуруңуздар, прокладкаларын каратып алыңыздар, май утечка болбосун, антифриз утечка болбосун, ошонун баарын көрсөтүп алыңыздар. Иначе билесиңер да, эмне болорун? Стук болот мотор, анан попал болосуңар. Qiril. Короче, jigarlarim, ko'p mashinalarni apshukasi hozir plasmas chiqaribdi. Juda ham tez qiriladi. Mana shunaqa bo'lib, qaranglar mana. Qirilganski bo'ldi. Biz hozir bitta zajgalka orqali ushbu qirilganni yo'qotamiz. Qilib, sekin-sekin qilib yo'qotsangiz bo'ladi. Mana jigarlar, ko'rlaringizmi? Chotki bo'ldi. Videoga tirs qilamiz. Ushbu videoni do'stlarimizga tirsilab jo'nataylik. Moshina bo'ldimi yo'q? келгиле достор, ушул лайфхакты текшерип көрөбүз. Бизге кадимки эле зажигалка керек болот экен. Видеодогудай бул чийинди азыр күйгүзүп көрөбүз. Кана, кеттик анда. Бул жерде карап кетти. İçine кетти. Бирок чийин кеткен жок. Көрдүңүздөрбү достор, мынакей бул интернетке чыккан лайфхак чындыгында иштебейт экен. Андыктан бардык эле кеп кеңештерге ишене бербеңиздер демекчибиз. Биз сиздер менен чын эле иштечү лайфхактар менен бөлүшөбүз. Кадимки эле 2 литрлик суусундукту ичип, бирок коробкасын ыргытпайбыз. Мынтип баш жагын кесип, капка кылып коебуз. Мунун ичине унаага керектүү дайым колдонуп жүргөн каражаттарды салып койсоңуз болот. Үй шартында эле өзүңүз дөңгөлөктүн дискин боёйм десеңиз, кадимки эле карталар жардамга келет. Мына мынтип тизип алып, анан чачкыч менен боёкту чачып, боёп алсаңыз болот. Таза жана текши боёлот. Акчанын баары Москвада турбайбы? 25 жаштагы Нурия Нарынбек кызы азыркы учурда Москва шаарында таксинин бизнес-класс тейлөө кызматында эмгектенет. Ал алгач Екатеринбург шаарында айдоочулук кесибин баштаса, бүгүн мегаполистин ири жолдорунда өзүн эркин алып жүргөн айдоочу катары таанымал. Нурия жакында эле мекенине эс алуу үчүн келген. Бишкек шаарында жөн жүрбөстөн таксини ижарага алып, бир аз иштеп көрүүнү туура көргөн. Бишкекте айдаганыма бир жума болоюн деп калды. Россияга аябай көнүп турбуз. Ал жакта бүт баары эле правила менен айдайт. Нарушение болот эми аз да. Бул жерде болсо эки полоса болсо, эки полосага келип токтойсуң. Токтоп анан сени келатып эле кичинекей машиналар оң жагыңан өтө калат, сол жагыңан өтө калат, капталдан чыга калып эле кирип чыгып аябай убара кылышат экен адамды. Бизнес-класска болгон спрос аябай жакшы экен. Заказдарды коллегалар менен сүйлөшсөм, заказдар жакшы берет экен, тындырбай эле. Неге дегенде бизнес-класс менен комфорттун обслуживаниясы аябай как небо и земля болот. Ошого бизнес-класс чакыргандар да көп экен. Я отменял 3 заказа.
Такси кызматында эмгектенүү менен бирге каарманыбыз интернет баракчаларында активдүү, өз тажрыйбасы туурасында байма-бай бөлүшүп турат. Ал жакында эле эң көп чай пулу менен бөлүшкөн. Анда кардары ыраазычылык катары 60 000 рубль калтырган. В итоге, ребята, 60 000 рублей он не оставил. В самом приложении было по безналу, в приложении еще оставил 1000 рублей. Итого там 1500, и здесь вот 60 000. Кыздар үчүн такси кызматында иштөө өтө кооптуу. Нурия иш учурунда бир канча жагымсыз окуяларга да туш келген. Бирок жакшы жактары басымдуу дейт. Пассажирлар аябай уважительно неме кылышат, отношение кылышат. Неге дегенде ар бир эркек кишинин деле колунан келбейт, молодец, тем более жаш кыз экенсиң деп пассажирлар иногда магазинге токто деп шоколадтарды алып беришет, кофе десең кофе алып беришет. Анан бывало случаи то, что магазинге токто, биз сизге гүл алып беребиз дейт. Анан жок, жөнүнө кете бергиле, биз 5 мүнөттө азыр жетебиз десем, жок, машинаны токтотуңуз, цветочныйга айдаңыз да. Анан цветочныйга барып букеттерди алып беришип, жакшы неме кылышат. Я могу вот так сесть. Вот так. Так. Ошолорду туурап жасоо деле туура эмес. Кышка саналуу гана мояктан өтүп кетпесин мо, как раз статистика. Сен артка кетип калыпсың. Давай дагы бир жолу. Пропускать этпей деген эмне эле? Дагы бир жолу, последний раз. Бүгүнкү берүүбүз кызыктуу болду окшойт, достор. Сиздер менен мен Айсулуу Асанбекова болдум. Ар жуманын жекшембисинде жолугабыз. Көрүшкөнчө.